Бишкек сүт заводу кубаттуулугун кеңейтти. Бул үчүнчү рынокко экспортко чыгарууну шарттайт. Парламент 2019 жылга бюджеттин жана 2020-2021 жылдарга болжолунун долбоорун жактырды. Бийик даражалуу сыйлык Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлык бул жолу казак эл акыны жазуучу Олжас Сүлейменовго буйруду. Түз эфирде жаңылыктар, студияда Расул Багышбаев. Саламатсыздарбы. Сүт азыктарын чыгарган дагы бир атамекендик компания өндүргөн продукциясын ЯЭП жана 3-чү рынокко экспортко чыгаруу ниетин көздөп турат. Бул максатта Бишкек сүт заводу кубаттуулугун кеңейтип, чет мамлекеттен жаңы заманбап жабдуу сатып алып орноткон. Автоматтык түрдө желим бөтөлкөнү үйлөп, ага сүт азыктарын куюп, таңгактаганга чейинки иштерди аткарган жабдуунун ишке киришине премьер-министр старт берди. Бул өз кезегинде сапаттуу жана нукура азыктын өндүрүлүшүн камсыздайт. Ишкананын кубаттуулугу суткасына 6000 бөтөлкө чыгарат. Мухаммед Калый Абылгазиев өкмөт мындай инвестициялык долбоорлорго өзгөчө маани бере тургандыгын белгилеп, Кыргызстан инвесторлорго ар дайым ачык экендигин билдирди. Ошол эле учурда өкмөт башчы ишкананын кубаттуулугу кеңейгени, социалдык маселелерди жана жумуш менен камсыздоо жагы чечиле тургандыгын ырастады. А у них есть возможность переработать 200 тонн молока в сутки. Биз бүгүн ишкананын жаңы өндүрүш багытынын ишке киришине күбө болдук. Өкмөт ушундай өндүрүш, кайра иштетүү ишканаларында мындай иштердин жүрүп жатканына өзгөчө маани берет. Ишкана сүттү дагы 3 эсе көп өндүрө аларын көрдүк. Эгерде ишкана жылына азыр 60 000 тонна сүттү кайра иштетсе, суткасына 200 тонна сүттү кайра иштете алат. Ошондуктан ишканага сүт тапшырып жаткан фермерлерге кайрыларым. Сүттүн сапатын жогорулатып, асыл тукум уйлардын башын көбөйтсө дейт элем. Жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын 2017 жыл үчүн республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндөгү отчетту бекитүү тууралуу, 2018 жылга республикалык бюджети жана 2019-2020 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жана Кыргыз Республикасынын 2019 жылга республикалык бюджети жана 2020-2021 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзам долбоорлору 3 окууда жактырылды. Суроо форматында өткөн жыйынга премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев, өкмөт мүчөлөрү, өлкөнүн административдик мекемелеринин жетекчилери катышты. Премьер-министр өкмөттүн атынан эл өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирди жана жогорку кеңеш менен конструктивдүү иштөөгө ишеним көрсөттү. Өкмөт башчы белгилегенде 2019 жылга бюджеттин долбоорунда бир катар маанилүү жаңы киргизүүлөр камтылган. Ошону менен бирге ал депутаттар тарабынан айтылган бардык сунуштар жана эскертүүлөр өкмөттүн мындан аркы ишинде эске алынаарын ырастады. Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду өлгөн насыянын көлөмү 300 миллион долларга чукулдады. Фонд ишке кирген 4 жылдан бери ири, орто жана кичи болуп 1611 долбоорду каржылаган. Аны менен жалпысынан өлкө ишкерлерине 287 миллион 200 миң доллар насыя берилди. Каржыланган долбоорлордун 55% айыл чарба, өндүрүш жана кайра иштетүүгө багытталган. Фонд насыяларды 13 коммерциялык банк аркылуу берип келет. Ал 2014 жылы Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киришинин алгачкы этабындагы интеграция процесстерине көмөк көрсөтүү максатында Россиянын жардамы менен түзүлгөн. Фонддун уставты капиталы 500 миллион долларды түзөт, жалпы 1 миллиард доллар бөлүнөрү кабарланган болчу. Айыл чарба министрлиги Чүй облусунун жашоочуларына түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Семинар 26 ноябрдан тарта 6 декабрга чейин уланып, анда адистер ар бир райондогу дыйкандар менен фермерлерге окутуу курстарын жүргүзөт. Айыл чарба министрлиги тарабынан өсүмдүк өстүрүүнүн ыкмалары, органикалык айыл чарба өндүрүшүн башкаруу жана дыйкандарга айыл чарба багытында жеңилдетилген насыяларды берүү механизмдери жана үрөн өстүрүү чарбаларын субсидиялоо жөнүндө түшүндүрүлөт. Мындан тышкары катышуучуларга жердин агрохимиялык түзүмүн, ошондой эле кыртыштын акылдуулугун, кечирестер асылдуулугун жана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн өсүшүнө жакшыртуу боюнча маалымат берилет. Жалпысынан алганда бардык багыт боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бүгүн Ала Медин районунда өткөрүп атабыз, ушу бардык райондордо өткөрөбүз. Окуунун негизги максаты өзүңүз билесиз, дыйкандарыбызга бир азыркы рынок шартында айыл чарбасында болуп жаткан бир жаңылыктарды, мына иригендорду айыл чарба өсүмдүктөрүн адистештирүү, үрөнчүлүктү, асыл тукумду тармагын жакшыртууда болуп аткан тажрыйбаларды жайылтуу максатында өтүп атат да.
Кыргызстанда ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жеке ассистент жалданып ага айлык төлөнөт. Бул тууралуу жобого кол коюлгандыгын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Жобо майып балдары бар ата-энелерге колдоо көрсөтүү максатында жеке ассистент кызматын ишке ашырууга шарт түзөт. Мындай адис майыптыгы тууралуу медициналык социалдык комиссиянын маалыматы бар бала менен иш алып барат. Ал балага ар тараптан жардам берип, мээримдүү болууга милдеттүү. Майып балага ата-энеси, мыйзамдуу өкүлү багып алган ата-энеси, камкорчу, чоң ата, чоң энеси, таята, таенеси, бир туугандары жана туугандары жеке ассистент боло алат. Бул кызматты көрсөткүсү келген адам өзү жашаган аймактагы социалдык коргоо башкармалыгына арыз менен кайрылуусу керек. Ал үчүн жарандын паспорты, банктагы эсеби тууралуу маалымат жана психикалык дарты жоктугу тууралуу медициналык бүтүм талап кылынат. Жеке ассистент Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин аймактык бөлүмү атайын келишимдин негизинде 1 жылга жумушка алат. Бул кызмат көрсөтүүнүн бир түрү болгондуктан жаран патент жана камсыздандыруу документин алуусу шарт. Казак эл акыны жазуучу Олжас Сүлейменовго Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлык тапшырылды. Сыйлыкты Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Асель Кодыранова Санкт-Петербург шаарында өтүп жаткан КМШ мамлекеттеринин парламент аралык ассамблеясынын 48-ши пленардык жыйынында салтанаттуу тапшырды. Олжас Сүлейменов кыргыз парламентине ыраазычылык билдирип, улуу адамдын атындагы сыйлыкка ээ болуусу сыймык экендигин айтты. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы 2012 жылы Кыргызстандын демилгеси менен негизделген. Ал адабиятка жана маданиятка кошкон салымы үчүн КМШдагы маданий ишмерлерге берилип келет. 1 декабрда Бишкекте залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата китеп окуу боюнча республикалык жарыш болот. Иш-чара Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрда болот. Китеп тайм деп аталган сынакка ар бир облустан бирден тайпа жана Бишкектен буга чейинки өткөн турлардын жыйынтыгында алдыңкы орунду ээлеген командалар болуп, жалпысынан 17 курам катышат. Жарышта Чыңгыз Айтматовдун Кыямат жана Деңиз бойлой жорткон Ала дөбөт чыгармаларынын негизинде суроолор берилип, жеңүүчүлөргө баалуу белектер ыйгарылат. Бишкекте поэзия кечеси өттү. Ал мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын калемине таандык чыгармалардын топтомунан турган Тагдыр каармандары китебинин негизинде уюштурулган. Түрдүү темадагы ырлар авторлары тарабынан көркөм окулду. Иш-чарага Жогорку кеңештин депутаттары, коомдук ишмерлер, студенттер жана жалпы поэзия сүйүүчүлөрү катышты. Кечени Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фонду Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясы менен биргеликте уюштурган. Элибизге таанымал акындардын жана өсүп келе жаткан таланттуу жаш акындардын поэзия кечелери 2016 жылдан тарта ай сайын өткөрүлүп келет. Майыптардын чыгармаларынан түзүлгөн китеп, ошол китептин ичинен 4 кишини тандап алыптыр. Ошол 4 кишинин чыгармачылыгы жөнүндө ошо адабий кечени уюштуруп атышат. Бул өзү биз үчүн аябай мындай бир кубанычтуу окуя болуп атат. Спорт кабарларынан Кыргызстанда ММА аралаш мушташ боюнча атайын чемпионат 1-чи профессионалдык мелдештин жеңүүчүлөрү аныкталды. Чемпионатка бир гана ата мекендик спортчулар эмес, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандан келген спортчулар катышты. Жалпы 6 беттеш болуп, анда өлкө намысын Темирлан Жумабек уулу жана Манас Темирбеков татыктуу коргой алышты. Мындан тышкары тажикстандык Мехродот Умаров жана Махмаданюс Олимзода, Казакстандан келген Беймурат Ниязов, ошондой эле өзбек спортчусу Улукбек Алиев дагы жеңүүчү аталды. Дүйнөлүк WMMАнын атынан любительский чемпионат өткөздүк. Биздин файтерлерибиз жакшы результаттарды көргөздү, жакшы ийгиликтерди көргөздү. Буюрса ушул отбор болгон жигиттер Кыргызстан чемпионатына барып калышы мүмкүн. Сиздер күндөреке назар салдыңыздар. Саламатта туруңуздар.